Даже бир дыйкандар сүйлөшүп, бир картошка сүйлөшүп атса, ошонун ортосуна да кирип кетебиз го. Кандай картошка экен? Бул биздин абарайга болбойт, бул болбойт. Айтып атышпайбы, бул сактаганга болбойт экен муну деп элечи. Машина оңдоп атса да ошеке да кирип кетебиз да. Кайсы сап жасалып атасың? Китайский болбойт ал. Болбойт десе, ушу менен эле жүрөбүз да. Мен айт дейсиң, точно болбойт дейт. Айт дейсиң, бир жумадан мага келбесең болду өзүң дейт да. Кетип калат, тигилөкө ойлонгон боюнча калып кетет. Машина да оңдолбойт, калып кетет ошол жерде. Не мамлекет болуп аткан. Даже биз молдакелерге акыл үйрөтүп коет атпайлыкпы, туурабы? Bunday болбойт дегенде болот экен, болот. Бөдөнөнүн сүтү деп эле тамыз эле иччиген мурта дейт го. Десе молдакелер ишенип кетип атат, чото ушунуку туура окшойт дегендей болчу. Боюн башын айлантырып мындай эме. Конокко барсак да ошол үйгө аралашып кетебиз, Бул люстраңарды качан алгансыңар? Эски окшойт деп элечи, мындайчы. Шилекейлер абойын сүртүүрүп эле жууганга жарайбы? Бүт нерсесине. Мына пияла жука экен, колуң күйүп кетет экен. Салатка эмнени коштуңар? Мунусун кошпой койгон турбайсыңар деп элечи. Жөн эле жеп кете бер. Бүт кемчилдигин айтып, анан чыгып кетип атып. Аялы башкарат экен деген. Деп чыгып, күйөөсү чыкканда, кандайсың десе, жакшы. Байкуш, кор эле экенсиң. Аялың жаман тикилдеп кыйын экен деп туруп, уже уруш таштап коюп кетип каласың жана жергечи. Ал кирет дагы уруш башталат анан. Шунчалык башкача болуп калдык мында, аралашып бардык нерсесине. Анан бирдемке алдым десе дагы ошону кут болсун дебей калдык, байкайсыздарбы? Машина алдым десең эле. Анын канча калды? Акчаны каяктан алдың? Жаңы машина экен. Кийин карала торлоп жүрбөйсүңбү деп элечи. Айдай бер деп койчу. Үй алдым десең деле. Кайсы компаниядан алдың? Канча жылга алдың? Ипотекагабы? Начар курулуп турган кулап кетет деп атышат го деп элечи. Уже берки жашагысы келбей калат баягы үйүнө. Агар, көгөр, ошо жерден эме деп. Бири-бирибизди көргөндө да мындай жинибиз келип калдык мында. Саур деген жок. Концертке келгенде да жинеп эрте баштабайбы деп Шынчат булар алты жагыма деп жазып коюп, постоянно калп айтат дейт. Өстөрү 7-де келет болбосо.